Урматтуу шайлоочулар, урматтуу Баткен облусунун тургундары. Мен атайын ушу Баткен облусуна кайрылып, Баткен облусунун тургундарына, шайлоочуларына кайрылайын деп чечтим. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 2 күндөн кийин мамлекетибизде шайлоо болот. Демек ушу шайлоонун эң маанилүүлүгү боюнча Баткен облусуна мен үнүмдү жакшы жеткизе албай калдым. Себеби Баткен облусунда ушунчалык элибиз, журтубуз, шайлоочуларыбыз бизди жакшы колдогондуктан ошол жердеги жергиликтүү бийлик органдары бизге бут тосуп, алар бизге эл менен жолугууга мүмкүнчүлүк бербеди. Урматтуу эл журтум, урматтуу туугандарым, урматтуу Баткен облусунун шайлоочулары. Бул шайлоо өтө маанилүү экендигин жакшы билесиздер. Себеби Баткен облусу биз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн өтө жооптуу жана өтө кооптуу регионубуз. Себеби эгерде Баткен облусунда бүгүнкү күндөгү проблемаларды чечпей турган болсок, бүгүнкү күндөгү элдин социалдык проблемаларын чечпей турган болсок, эң негизгиси Баткен облусунда бүгүнкү күндөгү чек ара маселесин чечпей турган болсок, анда мамлекетибиздин келечеги өтө доо кетет. Мына көрүп атасыздар, жылына бир нече ондогон чек ара кагылыштары болуп атат. Канчалаган жүздөгөн адамдар жабыркап атат. Адамдардын өлүмүнө чейин коштолуп атат. Ошондуктан мамлекет бул маселеге өтө маанилүү деп караш керек. Кудай буйруп эртең 4 октябрда элибиз, журтубуз жакшы добушун берип, Мекенчил партиясы парламентке өтүп келе турган болсо, биз чек ара маселесинен баштайбыз. Баткендеги чек ара маселеси биз үчүн эң приоритеттүү маселе болот. Урматтуу Баткен облусунун жашоочулары, анан бүгүнкү күндөгү бийликтин куу сөздөрүнө, бийликтин коркутууларына, алардын алдап элди алдагандыгына моюн сунуп, дагы алдырып жибере турган болсок, анда маселебиз дагы деле бүгүнкүдөй болуп чечилбейт. Маселе бүгүнкүдөй калышын каалайсыңарбы? Анда бийликке добуш бергиле. Маселе мындан дагы жаман болуп, мындан дагы өрчүп кетишин каалайсыңарбы? Анда коррупционерлерге добуш бергиле. Ошол элди журту сатып алам деп, акчаларды топтоп, элдин артынан сумкасын көтөрүп алып, 2000-3000ге добушуңарды сурап жүргөн, кече депутат болуп, 5 жыл депутат болуп отуруп, эшектин тушоосун дагы чечпеген депутаттар азыр чуркап жүрөт жаныңарда. Добушуңду бер деп, добушуңду жөн эле бер деп берип аткан жок. Эмгегим үчүн бер деп аткан жок. Же добушуңду карыз бер деп бизге окшоп сурап аткан жок. Алар добушуңду сатып алам деп чуркап жүрөт туугандар. Урматтуу эли журтум, ушундай шылуундарга алданбагыла. Урматтуу, жөнөкөй, акыл эстүү Баткен элим, берекелүү жерибизди ушул шылуундарга алдырып жибербейли. Берекелүү жерибизди ушул ыплас акчасы менен чуркап жүргөн адамдарга алдырып жибербейли, тебелетип койбойлу туугандар. Элибизди, жерибизди душмандарга тебелетпейли. Өткөндөгү Аксай, Көкташ, Самаркандек, Достук айылдарындагы жана башка жерлердеги чек ара маселелер, мына Кадамжайдагы Чечме сай деле айтайлы. Чечме булак деле айтайлы. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул маселелерди чечүү биздин гана колубуздан келет. Себеби биз элибизди сүйөбүз, жерибизди сүйөбүз. Баткенибизди эч кимге алдырбайбыз. Биз чек арабыздан жарым метр жерди эч кимге бербейбиз. Жарым метр жер үчүн жаныбыз чыгып кеткиче саклашабыз. Туура биз жарым метр жерди бербейбиз. Жарым метр жерди бергенден көрө ар бирибиз ошол жерге жатып беребиз. Жатып беребиз. Урматтуу туугандар, урматтуу баткендиктер, сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Сиздер билди колдосоңуздар, Кудай буйруп эртең Алла Таалам буйруп элибиз, журтубуз добушун берип, биз парламентке шайланып келсек, биз Баткен элин, Баткен жерин, баткендик туугандарыбызды баарын колдоого милдеттүү болобуз. Жана биз ошону жасайбыз. Мен өзүм жеке ошол Мекенчил партиясынын төрагасы катары жанымды бергенге даяр болуп, өзүмдүн бүт акылымды, эсимди, билимимди, жанымды дагы бергенге даяр турамын. Тигел жакта Садыр тууганыңыздар жатат. Садыр Жапаров досум жатат. Ал дагы түрмөдө силерден үмүт кылып жатат. Акыйкаттуу, чындыкты сүйгөн элим сөзсүз мени мыйзам чегине чыгарып алат деп силерге ишенип, силерден үмүттү күтүп отурат. Кел, колдоп коюңуздар Садыр балаңыздарды. Колдоп койгула бизди. Биз Кудай кааласа сиздердин ишеничиңиздерди актайбыз. Мекенчил партиясына добуш берсеңиздер, Кудай буйрса, Баткен обласынын урматтуу жашоочулары силердин проблемаңарды биринчи иретте коюп чечкенге биз милдеттүү болобуз.
Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.